I'll be the first to admit I'm curious about you. You seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Assalamu алейкум. Мен литовский Шенген виза аштыргам 450 евро. Бишкектен посредниктер ачып берген. Визаны Алматыдан аштырганбыз да. Ошол жактан анткени деген бизде деген литовский виза. Литовский эме жок экен, посольство жок экен. Ошого биз Алматыга барганбыз, Алматыдан аштырганбыз. Посолго деген история керек экен. Эмне максат менен баратасың дегенде. Ошондо биздин история машина айдап келип болчу Литвадан. Так, Алматыга жети бала барганбыз. Жети баладан 5 баланыкы чыкты. 2 баланыкы чыкпай калды визалары. Эми 50 на 50 экен бул жердечи. Бирөңгө чыгат экен, бирөңгө чыкпайт экен. Гарантия жок дегендей. Алматыда ошо 2 күн жүрдүк. Бир күн эме кылдык. Бир күн жол жүрдүк. Кыргызстандан эмеге. Бишкектен эмегечи. Алматыга. Бир күн ошо эмеде жаттык. Мейманканада. Такси болсо канча бердик? Таксиге 1,5 миң бердик. Бишкектен Алматыга. Гостиницага, Алматынын гостиницасына. Ал жака да 1,5 миң бердик. Бир күн жаттык ал жерде. Так, виза 7 күндө чыгат экен. Батыра чыгат экен виза, шенгенский виза. Визаны чыккандан кийин билет алдым Алматы, Литвага. Ортодо пересадка кылдым Минскден. Ошондо Германияга 2 суткада жеттим. Германиядан болсо байкем тосуп алды. Литвадан Германияга эконом деген автобус менен келдим. Жолдон эч ким тозгон жок, паспорт, контроль болгон жок. Литвадан Германиягачы. Анткени Польшадан да өттүк да. Польшадан деген кээ бирөөн күн текшерет экен, кээ бирөөн күн текшербейт экен. Ал жерде ар кандай экен да. Анан баягы так. Ошондо расходту эсептеп көрсөк, визага 450 евро кетет экен. Билетке болсо, билет самолетко $205. Эми $200 тегереги так болду. Алматыга болсо такси 1,5 миң сом тегереги орто эсеп менен. Анан 100 евро Литвадан Германияга автобус менен. Так, через Польшу өттүк деп айттым силерге. Ошондо примерно бияка келишиңер 750 евро кетет экен да. Бул 750 евро деген эме да. Только эмени эсептедим да ошондо 450, анан 205 самолеттуку, визаны 450, анан 100 евро жанагы автобустуку да. Ошондо $750 кетип калат экен да. 750 эмес, даже 800 ушундай болуп калабы, 800-900 кетип калат да. Анан бияка келгенден кийин баягы эме бар да, жатакана, тамак аш деген, аларды мен кошкон жокмун. Жатакана где-то 200-300 тегереги. Комнатада ар кандай хостелдер бар, 2-3 кишиден жашаган жер бар, 1 кишиден жашаган жерлер бар, ар кандай. Бул примерно ошо 500 болуп калат го. Тамак ашың менен жанагы эмең менен. Жатаканаң мененчи. Тамак аш алкыңга жараша да. Кандай жейсиң? Биздики ошо 150 кетчи, 150-200 тегере кетчи да. Тамакка. Жатаканага ошо 200-300. Дагы эмнени айтып кетейин? Анан жанагы
Историян деген баягы эме кылып айтпашыңар керек экен да. Тиги Бишкектен тиги посредниктер бар да, ошо посредниктерге история жазып берет. Ошо история кандай жазылып турса, силер тиги посолго деген ошондой жооп беришиңер керек да. Кандай жазылса, мисалы мен машина айдаган бардам, тигиндей мындай депчи. Анан тигилер сурайт, посолчу эмне машина, анан тигиндей мындай деп. Меники болсо ошо спринтер болчу да, мен спринтер айдап келем, тигиндей мындай деп. Анан правоң бар деген, ооба бар деп коем. Негизи правом деле жок. Ал бар деп коем, бирок правомду сураган жок. Берки жанымдагы 3-4 баланын правосын сураптыр, алар көрсөтүшүптүр да. Алматыда. Дагы эмнени айтам? Ошо жанагы мейманкана 1,5 миң сом. Анан тиги Бишкектен тиги эмеге 1,5 миң сом, ошондо 3 миң сом да. Жанагы эмелерден тышкары. Визаны 450ден тышкары, анан кийин жанагы самолеттон тышкары. Ошо 3 миң сомдой кетип калат экен. Баса плюс эмеңер бар да, тамак ашыңар бар. Алматы барсаң тамак алып келсиң да. Ошо бирдин айлыгы болсо ушу 1200. Сураптыр, мен тиги комментарийге жазган экен. Азыр мен алып коеюнчу комментарийлерди. Так. Малдар бул жерде 50 евродон экен, жанагы кичинекей музоолор. Сабырдуу жигит жазыптыр. Так, 50 евродон алып бак тууганың 1 жыл баксаң 500 евродон сатасың. Ошентип бизнес кылып бирөөгө иштеген күчүңдү өзүңө иштесең батыраак бутуңа турасың, бизнес ошентип уланат дейт. Нуртай Кургашев Франция дейт. Жок, Франция эмес, Германия. Комментарийлерге жазыптыр, ошолорду окуйын деп атам азыр. Так, 20 комментарий. Ассаламу алейкум, жума майрек болсун дейт. Брат мага бирди жөнөт дейт Абдулла. Камчыбек Эркинбеков, айлык маяныңар канча, кантип кеттиңер, жол полдорун көрсөтпөйсүңөрбү дейт. Айлык ошо 1200. Братан, мени жансың, Кыргызстанга бул фирмадан дагы жакшысын ачып салым кош. Ислам, рахмат. Германиянын ошо Бремен деген шаары. Пародасын деле билбейт экенмин, пародасын сурап анан кийин жазып коем го силерге. Пародаларын. Сүтүн сураган экен, парода сүтүн алында чыгарам. Кол бошосо эле барып, тиги канча литр берет, ошолорун чыгарам. Эми 40ка чейин берет экен булар. Баары эле 40ка чейин эмес, бирок деген арасында бар экен да. 40 литрден бергендер. Чөп сөз эч качан сакталбайт. Кургатмайынча, тем более дымдап жаап таштаса. Аны да көрсөтөм силерге, дымдаганын. Келсинбек Камбарович дейт. Так. Не дейт? Так. Бул жерде хозяиндер менен чогуу жашайбыз. Хозяиндын 2 баласы бар. Хозяиндын 2 баласы бар, аялы, шеф. Ошондон 4 киши, анан бул жакта 7-8 киши бар го дейм, рабочийлерден. Немистер, анан тияктан келгендер. Тони Монтана, ассаламу алейкум, айлык канча аласың дейт. Алейкум ассалам. Айлык
1200. Жатакана так, тамак аш бекер. 3 маал тамак берет. Үмүтбек Алдашов дейт. Салам алейкум, кандай бардыңар? Айлык канча жолдорун айтып өтсөң, көп кыргызга жардамың тиет, подписчигиң көбөйө берсин. Ишиңе ийгилик, рахмат. Үмүтбек. Ошо жолдорун айттым, ошо. Көрүп койгула ошо жолдорун. Визаңа чыкса, ошо эме менен келе бересиңер. Бирок деген тиги агентство айтат да, баягы виза так, виза чыкпай калса, баягы 450 евро берип атпайсыңарбы? Анан ошо эмесин алып калат экен. Так. Чыкпай калса 200'ün тиги посредниктер алып калат дагы 250'сүн сага берет да. Ошондо 200'ün күйүп кетет да. А если баары нормально болсо, анда 450'ны алып берет дилер. Мен барып, биз деле ошо рисковать эттик ошо. Мен жүргөнүм уже 1 жыл болуп калды. Ошо 1 айлык виза менен келгем. Былтыр ошо декабрда келгем. Декабрда эмес, декабрда келип турдум, декабрдын аяктарында. Ошо 1 жыл болуп калды, Кудай бурса жүргөнүмө. Жакшы эле бар. Булар эми Россияда эмес да, эми жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы эле иштер болуп атат. Менин историям деген машина айдап келип болчу да. А менин жанымдагы балдардыкы дагы ошондой болчу. Машина айдап келип болчу. Ошо посольстводон праваны сурады. Мен бар деп койгом. Анан көрсөт дегенде мындай деген жок. Бирок көрсөт деп да калышы мүмкүн да. Берчи көрөйүн депчи. Анан берки эмеден дагы мисалы самолетко билет алганда деген пересадка менен дегилип учасыңар да. Украинадан же болсо тиги эмеден Белоруссиядан пересадка аласыңар. Ал жактан дагы паспортный контролдон сурап калышы мүмкүн да праванычы. Праваны көрсөт дегенде мындай депчи. Мен жанымда балдаркын сурады, бирок менден сураган жок. Алар ошо көрсөтүштүр правасын. Жагы менен кошумча. Ошо праваңа эме деп деле койсоңор болот да, машина боско салып ийем тигиндей мындай депчи. Өзүңөр тиги историяңар кандай жазылат, ошондой эле жооп берип кое бергин. Жооп берип койсоңор да болду. Бир күнү Алматыда жүрдүк. Бир күнү ошо эме кылдык. Отпечатка тапшырдык, отпечатка алып калышат экен. Тиги эмеге Шенген зонага кирдиңби, кирген жоксуңбу, жанагындай эмелер текшерет экен да. Ошо бизде ошо канча саат иштегенге ошо 10 саат иш. 10 саат иштейсиң. Ортодо паузалар бар. Ошо менен тазасы 10 саат иштейсиң да. Так, шефтин ошо үй бүлөсү менен тамактанабыз эртең менен. Эртең менен эмес, эми ошо 3 маал шефтин үй бүлөсү менен тамактанабыз. Ошо тамек чеккендерге ошону көрсөтүп коеюн деп атам, монун баасын. 150 грамм 16,95 евро. Балдарды кылып келdim. Мындай табак. Бул табакка деген мында машинка керек. Машинка деген так 7 евро турат. Бул жерге табактан саласың дагы, муну пресстейсиң. Анан бул жерде деген эмеси бар. Фильтр бар. Фильтр ошо 1 евро болуш керек. Саласың дагы. Табактан салып туруп эле мынтип туруп тарс. Сигарет даярдап койду. Ушунча чеккендер болсо ушинтип чеге беришет. Эң арзан ушул го дейм, берки пачка тамекилер кымбат.
Пачка тамагидин эң арзаны 2 евро эле 3 евро ушундай болуш керек. Жакшылары 5 евродон өйдө да, 5 евро, 7 евро. Анысы да 15 штук, 16 штук ушундай эле да. Симка алсаңар болот. Сим-карта так. Полный Европага жарай берет экен бул сим-карта деген. 20 еврого алгам. Интернетте 300 мегабайт эле берет экен бир айга. Бул турецкий магазинде деле сатылат. Беркинде чоң магазиндер бар, ал чоң магазиндерде бул сатылбайт. Ортел деген эме да. Билайн деген сыяктуу да бизде. Бизде бар Билайн деген, бу жерде Ортел Mobile дейт. Чоң магазинде мындай симкаларды албай эле койгула. Если бияка келе турган болсоңор, мындай симка албай эле койгула. Чоң магазинде Lidl деген магазин бар. Lidl, Aldi, Netto деген магазиндер бар. Ал жерде ушундай симкалар сатылат, бирок ал симкалар деген иштебейт. Ага регистрация кылыш керек экен, анын ызычысы көп да. Андан көрүп, жанагындай турецкий магазинде ушундай эмелер сатылат. 15 евро болуп, ушундай болуш керек эле. Потолок бир 15-20 евро да. Турецкий магазиндерде ар кандай сатып беришет.